aldı, balkim törөттөн, balkim boyunda бар учурда, балким айыз келген учурда, чарчап калганда, жүрөгү кысылганда, үйдө турганда, депрессия болуп кеткенде, ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн. Ошол убакытта аялга көңүл бөлүп, анын мындай бир көңүл ачкан аракет кылса, бул эркектин мойнундагы милдет болуп эсептелет. Анткени ошол аял күйөө тараптан болгон жакшы мамилеге муктаж. Эркектен кандай жакшы мамиле көбүрөөк болгон болсо, аял ошончолук күйөөнасында өзүн карыздар сезип, өзүнүн жакшылыгын бергенге дайыма аракет кылат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аялдар ооруп калганда өзү келтим салат эле. Азирет Айша экебиз айтат: "Анна набийя саллаллаху алейхи ва саллям кана юаввиду бa'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul Allahumma rabban nas adhhib al-ba's واشفيه أنت الشافي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما." O жараткан Кудай Таалам Айша энебиз айтат, аялдар ооруганда келип, оң колун башына